Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу аталар, агалар, достор, инилер, эже карындаштар. Алла Тааланын сиздерге, биздерге берген неаматтары, жакшылыктары эсеби жок. Чексиз. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Алланын бир эле сиздерге неаматын санасаңар, эсептеп чыга албайсыңар. Алла Тааланын неаматтарынын бири үйлөнүү, нике кыюу. Кудайга шүгүр, иншалла, ушул жерде отургандар келечекте үйлөнөбүз, же үйлөнтүрөбүз, же турмушка беребиз, же ага инилерибиздин, досторубуздун үйлөнүү тойлорунда, алардын балдарын үйлөрүнүн тойлорунда катышабыз. Бул бир Алла Тааланын улуу неаматы. Үйлөнүү, нике, бул Алланын бир улуу неаматы бенделерине берген. Бүгүнкү жума күнү темабыз үйлөнүү боюнча, нике боюнча, ушул боюнча баяндама болот. Бул нике кандай жол менен баш кошуу? Алла субханаху ва таала биздерди жараткан заттын намаз окугула дегендей эле буйругу. Фанкиху ма таба лакум минан ниса. Аял затынан жаккандары менен силер баш кошкула, никелеңиле, никеленип жашагыла. Никесиз жашоо арам. Алланын ачуусун чакыра турган, бактысыздыгыга, өзүнө, бакытына балта чаап, бактысыз боло турганга жол ачуу. Нике менен жашап, Адам алейхиссаламдан тартып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейин бардык пайгамбарлардын берекелүү сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн берекелүү сүннөтү. Ошондуктан жаштар да, карыялар дагы үйлөнгөндө же үйлөнтүргөндө кээ бир мына бүгүнкү күнү болуп жаткан үйлөнүү тойлор, никелердеги туура эмес нерселер, Алланы нааразы кыла турган арам нерселерди кылып, акыры барып жыйынтыгы бир уруш менен, талаш менен, жаңжал менен, ажырашуу менен бир бактысыздыкка барып калып атат. Себеп дегенде биз башында туура эмес кадам таштап койгон окшойбуз. Ошондон улам биз Алладан кечирим сурашыбыз керек. Бизде динибиз кемчилдиксиз, толук, ашыкча кошумчасы жок. Алла Таалам бардык жагынан толуктап берген. Намаздын да кандай башынан аягына чейин жол жобосу бар. Никенин дагы башынан аягына чейин жол жобосу бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бүгүнкү күнгө чейин хутба айтылганда, нике ошо жаш жигит менен, эркек менен аялдын баш кошуусунда хутба окуганда, ошол аяттарга көңүл бурайлы. Не деген? Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Эй иман келтиргендер, имандууларга Алла Таала кайрылып атат. Алланын бар бир экенине иман келтиргендер, силер Алла Тааладан коркула. Кандай коркуунун акысы бар? Жана силерге өлүм келбесин, силер мусулман болуп абалда гана дүйнөдөн кайткыла дегендей. Кийинки аятты карасаңыз, я айюханнас иттaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ey адамдар, Алла Тааладан силер коркула, силерди бир жандан жараткан, ошол жандан эркек аял кылып Алла Таала таркаткан, ал тууралуу Алладан жана тууганчылык тууралуу силер сураласыңар. Алла силерге көзөмөл. Алла субханаху ва таала бул аятта дагы таквалыкка чакырган. Üçüncü ayette ya eyyühellezine amanu taqullah ve kulu kavlen sadida
yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum dunubakum. Ey iman keltirgenler, ey iman keltirgenler, sizler Allah'dan korkula, tuğra söz söylögüle, amalыңарды, abалыңарды Allah Taala oңdойт, күнөөңөрдү кечирет деп. 3 ayatта тең birinci сүйлөм takva, takva, takva. Baş koşup atат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in da bir hadisinde Ayşe enemiz aytat. Geçinde uktap attık ele. Men kişine ança uykum gelip jattım ele. Bir malda Peygamberimiz men uktap kaldı dep oylop, akırın turdu deyt. Akırın turup, eşikti açkanda dagı, japkanda dagı, akırın turup, uzun hadiste gelet, sırtka çıktı. Demek, uşunçalık etiyat kıldı, jubayının uykusun buzbayın dep. Şu rahattan uşu rahatın buzup koyboyun dep. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni qarаңыз. Kançalık göңülgө alıp atar. Sizler bizlerçi sözsüz tarsa turs boluş gerek da. Eşti açıp japkanda gelgen biliş gerek da. Kim geldi? Güyösü gelgeni biliş gerek da vardı. O jok toğanda. Ayal zatı bizdin turmuşuğuzdun şerigi, kulu emez. Kul emez. İmanımızı saktağanға, Allah'ın dinin tarqatqanға, kaygını bölüşkönge, bala çaqanı terbiye kılganға, çoğu beyişke kolga alıp karmaşıp girgenge en jakın şerik ayal. Bir alım Şeyh Abdülhay Arifi degen ötkön. Ayal menen 40 жылга jakın jaşagan eken. 40 жылga jakın. Şunday baktılуу үй bile dep atalat bularda. Aytat, kedi bir dagı deyt, özümdün kızmatıma, özüm küçüm jetip durup, ayalıma buyurgan emesmin deyt. Bir dağı özümdün kızmatıma, men özümdün alım jetip durup, küçüm jetip durup, oşoga gıl dep buyurgan emesmin. Jada kalsa, stolda oturganыбызda, kede su içkim gelip kalsa, bir çınıdagı su, ayalımdın janında turat. Men oşonu alganга turuşum gerek, anan barıp alışım gerek. Ayalıma aytsam, turbayla ordunan alıp berip koyat. Oşonu da alıp berip koy dep de buyurgan emesmin deyt. Ayal zat özünün tarabынан kızığı menen şu güyömdün kızmatın kılayın, patasını alayın, razıçılığın alayın, rahat jetkireyin dese bu bölök kep. Birok anı bizdi mısa karatırda kızmatçı kılış, karаңыз kanday kılıp koygan. Oşonduktan aytat, şariatı, İslam şariatımız aytat. Egerde güyösünün moynundağı mildetlerdi atkarsa, ayalının jaşosu rahatta ötöt. Kança jıl çoğu jaşasa, oşonça jıl rahatta ötöt. Egerde ayalını moynundağı mildetlerini atkarsa, güyösünün jaşosu rahatta ötöt. Kança jıl jaşasa da. Birok biz bugün hukuk talap kılganга ötüp alganбыз. Mildetти atkaruunu unutup kalganбыз. Dagı bir kaytalayın. Bugün biz her birimiz hukuktardı talap kılganга ötüp alganбыз. Meni urmattaşın gerek, meni sıylaşın gerek, meni maktaşın gerek. Dagı meni sen bir nese kılasın özü? Bardığı meni jakşı olsun, mençi kalagандай. Jok. Men bari meni jakşı olayın. Hukuktu geçirgenge ötöylü. Mildetlerdi atkarganга ötöylü.
Ошондо бири-бирибизге рахат жеткиребиз. Ошондо бизден инсанчылык, мусулманчылык сыпаттары пайда болот. Никеге башка темага өтүп кетпейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Я ма'шара шабаб, ман истатаа минкумул баа фалятазавваж." Жаштар жамааты, кимиңер күч кудуретке ээ болсоңор үйлөнгүлө. Үйлөнгүлө. Фа иннаху агадду лил басар ва ахсану лил фарж. Анткени үйлөнүү адамдын көзүн пас кылат, уяттуу жерин сактайт, иманын сактайт, авирин сактайт. Үйлөнүү насылды сактайт, урпактарды сактайт. Туугандар, бүгүн биз бар, эртеге учур келет, көз жума турган учур келет. Эртеге дүние менен коштошуу учуру келет. Бирок кандай балдарды таштадык? Кандай неберелерди таштадык? Кайсы коомдо жаштары бузулса, зынага кириптер болсо, ал коомдун келечеги жок. Ошондуктан Алла Таалам берген ак нике менен баш кошойлу. Зына жана зынага чакыруучу нерселерден музыка болобу, жекеме-жеке отуруп жоочун аялдар менен жөн отуруп алуу болобу, тамашалашып, тийишип, сүйлөө болобу, же болбосо ушундай жаман телевизордогу фильмдерди көрүү болобу, булардын бардыгынан сактанайын. Анткени биздин иманыбызга, келечегибизге балта чаба турган нерселер. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мына Аллах субханаху ва тааланын неmatына шүгүр келтиришибиз керек. Нике деген неmatына. Шүгүр кандай? Жол жобосу менен өткөрөйлү. Жөнөкөй өткөрөйлү. Тойларыбыз жөнөкөй болсун. Бүгүнкү күнү арман аттин эң көп исрапкерчилик тойлордо болуп атат. Жок туугандар, 10 машине, 20 машине. Пайгамбарыбыздын доорунда эң бактылуу адамдар сахабалар болгон булар. Булардын никесине көз салсаңыз, алар деле нике кылган, алар деле тойлогон, алар дагы ушундай бир кубанычтуу күндөрдү өткөргөн. Бирок мынандай исрапкерчилик, кимде Алла Таала бай кылса, кимге Алла Таала акчаны көп берсе, аны никеде исрап кылсын деп берген жок. Кембагалдар бар, жетим жесирлер бар, муктаждар бар. Келечектеги ошо 2 жаш баш кошкон, анын дини бар жана башкасы бар. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биринчиден ушул жердеги нике кыя тургандар же нике кыйдыра тургандар баарыбыз ушул жерде отурабыз. Эң биринчиден исрапкерчиликке буну токтотойлу туугандар. Мүмкүн болушунча, колубуздан келишинче исрапкерчиликти токтотойлу. Анткени бул Аллага жакпаган амал. Исрапкерчилик кээде карасак, тойлордо чоң-чоң ресторанда мейли өткөрөйлү тойду, бирок жөнөкөй кылып өткөрөйлү туугандар. Таквалыкта болсун. Ошол жерде тойлордо Кудайга шүгүр азыр арак азайды. Бир экинчи жагы кайра исрапкерчилик менен музыка, жылаңаштык, уятсыздык, таң аткычакты бийлеп, намаз каза болмой, мына нерселери көбөйт. Бул нерселер туугандар бакытка алып келбейт. Мунун баарын биз эске алып, алдына ала маселелерди жакшы карашыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда Абдулла ибн Амир ибн Ас радıyallahu anhu сахаба, улуу сахабалардан пайгамбарыбыздын хадисин
жазған сахабалар, ең бірінші жазған сахабалардан Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анхума. Бұл киши аябай ибадатқа күштүү эле. Ибадатқа аябай кызыктар эле. Ушуга чейин күндүзү орозо тутат. Түнү бою уктабай намаз окуп, ибадат кылып, зикир, Куран окуп чыгып кетет. Дуа кылып. Аялы албетте бул күндүзү орозо тутса, түнү бою уктабай ибадат кылса, аялына качан жакындайт? Аялы арызданды пайгамбарыбызга келип. О Аллахнын элчиси, мындай болуп атат биздин жашообуз. Пайгамбарыбыз чакырып, эскертип, мындай кылба. Сенин жаныңдагы, сенин мойнуңда акысы бар. Көзүңдүн дагы акысы бар. Аялыңдын дагы акысы бар. Ар бир акылуунун акысын бериши сенин мойнуңдагы милдет деп жолдомо берди. Демек, биздин жаныбыздын дагы акысы бар экен, буну кыйнабашыбыз керек экен. Бирок бир жолу эле рахаттанып, нәпсиге берилип таштап койбош дагы керек экен. Көзүбүздүн дагы акысы бар дегенде, укташ дагы керек экен. Аялыбыздын дагы акысы бар, анын акысын дагы караш керек экен. Никеге кабыл алдым дегенден кийин бардык укуктарын тегиз тең карашыбыз керек. Кийин кандай деди? Ушунчалык эле орозо кармаган келсе, албетте орозо тутуунун өтө фазилеттери чоң. Дозоктон калкан болуп турган улуу фазилеттери хадисте келет. Пайгамбарыбыз айтты, айына 3 күн орозо тутсаңа болот деди. О Аллахнын элчиси, 3 күн мага жетишпейт, көбүрөөк айтыңыз деди. Анда 10 күн карма деди. Бул да азыраак деди. Андай болсо пайгамбарыбыз айтты, Дауд пайгамбардын орозосун карма деди. Дауд пайгамбар 1 күн кармайт эле, 1 күн кармабай ооз ачат эле. 1 күн кармайт эле, 1 күн кармабайт эле. Анан ошого макул болду. Демек, шариятта бардык нерсенин чеги бар экен. Сүйлөгөндүн дагы, кайгынын дагы, ыйдын дагы, күлкүнүн дагы, кубанычтын дагы чеги бар. Ибадаттын дагы чеги бар. Ибадаттын дагы чеги бар. Мына азыркы айтылган хадистен бизге маалым болду. Ибадатты чектеп койду пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, укук деп. Беде бизде ушундай бир кемчиликтер болуп атат. Ата-эненин укугу деп, аял бала чаканын укугун тебелеп атышат. Кээ бирлери аял бала чаканын укугу деп, баш оту менен кирип кетип, ата-эненин укугун тебелеп атат. Бул таптакыр туура эмес. Ата-эненин укугу дагы, аял бала чаканын укугу дагы мойнубузда милдет. Албетте, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям укугунан кийин эң биринчи укук ата-эненин укугу. Кээде баласы өзү кызмат кылбай, аял бала чакасын жумшак балат, кызмат кылгыла ата-эне менен. Баланын мойнундагы милдет. Кудай кааласа, сен кызмат кылышың керек. Эгерде аял өзүнүн ыктыяры менен, кызыгуусу менен чын жүрөктөн бактылуу болгусу келсе, кызмат кылып патасын алса, нур үстүнө нур. Кудайга шүгүр, кыргыз элинде келиндерибиз кызмат кылып келген. Бирок шарияттын өкүмүн дагы билип коёйлу, угуп коёйлу. Мойнундагы милдет эмес. Баланын мойнундагы милдет. Бирок кызмат кылып, эртеге бул дагы балалуу болот, бул дагы келиндүү болот. Бирок бардык аз айткандай пайгамбарыбыз ибадатка чек койгондой, кызматтарга дагы ыктыярдуу түрдө, ыктыярсыз түрдө, мажбур түрдө, фарз кызмат кылыштык важип деп бөлүп берип койгон туугандар. Бөлүп берип койгон. Кээде
Жаңжалдар болор болбогон дүниеге, болор болбогон кайнежеси, кайниси, кайынжеңеси, кызмат, болор болбогон нерсе уруш талаш болуп, акыркы күндө мына ажырашуулар, талак маселеси. Тугандар, бул себеп болбош керек. Башында айткандай, таквалыкты ушу эң биринчи нике окуп атканда таквалыкты окуп атат. Ушул эркек менен аял баш коштубу, өлгөнгө чейин таква болсо, Кудай кааласа булардын жашоосунда бакыт, рахат болот. Шек күмөнсүз, шек күмөнсүз. Allah subhanahu wa ta'ala sınoo üçün beret perzenti. Sınoo üçün beret Allah subhanahu wa ta'ala den soğuluktu. Gerde biri balalı olubay kalsa arıganda Allah'dan başka gayrıla başlaydı tuğanlar. Bul jakşı emes. Jaratuvçu berүүчү Allah subhanahu wa ta'ala. Sınağanında çıdaylı, elbette. Darılanaylı, gebir uçurlar bolup kalat. Dua alaylı, kızmat kılaylı. Birok beret Allah subhanahu wa ta'ala. İslam şariatında bizdeki ahli sünnet vel cemaat Hanafi mazhabında uturumduk nike degen yok. Vaqtınça nike degen yok, bul haram. Nike alsanız ölgөнгө чейин alın. Bir yıl yaşap, bir ay yaşap, bir cuma yaşap, bir gün andan keyin koy verem. Yok. Tuğandar, bir hadis aytayın. Sözümdün ayağında biri Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a gelip meçitte otursa zınaga urukсат сурап kaldı. Peygamberimizden sahabalar ne deyin akmak bul, başını alaylı dep. Yok, Peygamberimiz karаңыз kандай meyrimdi, toktottu. Bergel. Sen kalaysın mı? Senin apaң menen bire uşunday jaman işke barusun. Yok. Sen kalaysın mı? Senin kızın menen bire uşunday jaman işke varsa. Yok. Sen kalaysın mı? Senin ejең menen, karındaşың menen, ayalың menen dep. Bardığını aytты, yok dedi. Peygamberimiz aytты, sen zınaga kalap atkan oşol birönün apası, je birönün ayalı, je birönün kızı, je birönün eje karındaşı, alar da oşunday dedi. Keyin jakın çakırıp köküröne kolun koyup dua verdi. Oşol kişi aytat, sahaba, zınadan ötkön, jek көргөн, jirkengen amal kalbadı men dedi. Eң jaman uşu görüp. Azir estегенде mizamda aytıp koylu. Mına jogorku kеңеште 3 okuu menen prezident üzerinden kol koyup 18'ge çıkkanga çeyin kızlarga dike kıyılbasın. Jakşı toluk jetip, ösüp, akıl esi jakşı bolgondan keyin anan kıyılsın dep. Bu bizdin hökümetten şunday karap turup mizam çıkıp şunu estetip koyaylı. 18'ge çeyin tuğandar, bu şariatыбыздын mizamı emes. Bırak hökümette bugünkü mamleketimizin çeçimi. Antkeni karap turup şunday akırkı uçurlarda jaş kızlarga öte köp zorduk, zombuluk bolgonduktan uşul mizamga barganga oyumça majbur boluştu okşoyt. Oşonu biz jariya katары sizlerge jetkirip koyduk. Allah subhanahu wa ta'ala baş koşa turganlarga şu jakşı salihlerdi Allah Taala nasip kılsın. Baş koşkanlarga Allah Taala salih farzandарды ata kılsın. Allah Taala'nın barыбызды, elibizdi şu jaman aram dozokko çakıra turgan zınadan kutkarsın. Eki dünyada yüzleribizdi nurlardı Allah Taala kabırlarыбызды жарык kılsın bir rahmat.